Bismillahirrahmanirrahim. Keyinki bizdin temamız bul oşol ele hareketler jönündө. Bирок hareketlerдин bayandaması. Tagıra aytkanda ta'riful harakati ve tatbiquha. Ve tatbiquha. Başkaça aytkanda hareketlerдин bayandaması jana tatbiq bul okulusu, praktikalık türdө okulusu jönündө tema bolot. Biz Arap tilinde buga çeyin 3 hareket var dedik. Jana alar fatha kasra domma dep atalat dedik. Jana alardын okulusu a, i, u dep okulat dep ayttık. Эми ошол hareketlerдин аталуусу кандай пайда болгон? Hareketler өзү кантип fatha, kasra, domma dep аталып калган деген суроонун алкагында тема болот бизде буюрса. Нең кыстап кетип атат, ey? Шул жерден эле уланып кете бериш керек. Anda emесе fatha, kasra, dommanın bayandamasına terеңирээк киришели. Биринчиси бизде fatha дегенбиз. Fathatu. Андан кийин kasra. Андан кийин dom. Fathаны тамганын үстүнө жазылат дегенбиз, kasrаны тамганын астына жазылат дегенбиз, ал эми домманы биз тип жазылат деп айттык эле. Окулуштары а, и, у. Эми fatha деген сөз эмнени билдирет? Же болбосо биринчи fatha hareketi кантип пайда болуп калган? Бул hareketlerдин бардыгы араб тилинде же болбосо араб тилиндеги белгилер болуп саналат. Булар бизге а, и, у деген үндүүлөрдү кошуп окушубуз керек экендигин билдирген белгилер. Жана fatha кантип пайда болуп калган? Өзү бардык тил илиминдеги же болбосо араб тилинин илиминдеги бардык эрежелер, бардык тажвид эрежелери болобу, грамматика эрежелери болобу, бардыгы биринчи ошол илимдин өзү пайда болгон, андан кийин ошол илимден тагыраак айтканда эрежелерди, андан кийин кандайдыр бир правила эрежелерди ойлоп табышкан. Демек айта турган маселе бул жерде фатханы, фатха, касра, домма деген нерселерди Курандан окулуп, ошол нерсе негизинен бар болчу, бирок ошодон эле андан кийин бизге окшогондор түшүнсүн деп эрежелерди чыгарып коюшкан. Тагыраак айтканда, жазылууларына жазылуу формаларын берип коюшкан, ошол формаларга жараша анан атап коюшкан. Демек, фатха кантип пайда болгон? Фатханы биз ошол Куранда окуп атканда эле Курандын окулушундагы ошол тамгалардан 28 тамгадан сырткары кандайдыр бир үндүүлөр, үндүү тамгалар же болбосо үндүү аракеттер бар экендигин байкап, ошолорду чыгарыш керек болгон эреже кылып. Анан ошонун алкагында а, и, у деген сыяктуу 3
ündü бар ekendигini anyktashgan. Oşol 3 ündünü emi жазылууларын anyktashgandagы анан ушуга ат коюп же болбосо аташ керек болгон. Атын деле ошол окулуусуна ылайык кылып эле коюп коюшкан бардыгына. Мисалы, Фатханы окуп атканда бизде араб тилинде негизи Фатха окулуп атканда ооздун ачылуусу же болбосо ачылып окулуусу шарт болот. Кандай дегенде деп Фатаха деп сөздү окуп атканыбызда, эгер үндүүсү келген болсо, анда биз оозубузду ачышыбыз зарыл болгон. Жана ошондон улам эле Фатаха деген сөз ачуу же болбосо ачып жатат деген этиш. Ал эми ошол Фатаха деген этиштен эле уңгуга салып Фатхатун деп атап коюшкан. Демек, Фатхатун деген бул ачуу деген эле маанидеги сөз. Демек, биринчи тамга үндүүлөрдү чыгарышыптыр. Андан кийин ошол нерселердин жазылууларын чыгарышкан. Андан кийин ошол жазылуу белгилерге, жазылган белгилерге ат атап коюш керек болгондуктан, ошол өзүнүн окулуусуна ылайык эле Фатаха деген этиштен уңгу кылып Фатхатун деп атап коюшкан. Ошол сыяктуу эле касра белгиси же болбосо касра аракети. Касраны окуп атканда биз араб тилинде эриндерибиздин же болбосо эки эриндин астыңкы бөлүгүн ылдыйга түшүрүп, башкача айтканда сындырып десек дагы болот, деп окушубуз шарт. Мына ушул шарттан улам эле жазылуусун биринчи ойлоп табышкандагы, андан кийин жазылууга ат коюп же болбосо аташ керек болгон. Андан кийин ошол окулуусунан эле сөз чыгарып, сөздү алып, ошол сөздү уңгуга салып коюшкан. Башкача айтканда, биздин астыңкы эринибиз ылдыйга түшүп аткандыгын булар сындыруу же болбосо сынуу деген этиштен касуро же болбосо касаро деген сындырды деген сыяктуу этиштен уңгуга салып касротун деп атап коюшкан. Ошол сыяктуу эле домма. Домма аракети окулуп жатканда деп эриндер астына чыгып же болбосо эриндер астына чыгуусу шарт. Ошол шарттан улам эле биринчи жазылуу белгисин ойлоп табышкан. Андан кийин аташ керек болгон учурда дум же болбосо тадум деп коет, буйрук этиш. Ошол чыгаруу же болбосо чыгаруу деген сыяктуу мааниден эле алынган сөз уңгуга салып доммату деп атап коюшкан. Демек, касра бизде сындыруу деген мааниде болсо, домма бул чыгаруу деген мааниден алынган аталыш. Демек, фатха, касра, домма деген аракеттердин пайда болуусу жана аталуусу ушундай таризде пайда болгон экен.